Ошо Россияга жибербегиле, кыздарды бойдок жибербегиле, беймахрам жибербегиле деп каршы чыгып аткан мен болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда ошол кыздарды кармап алып, аларды тепкилеп, уруп, коркутуп, жылаңач кылып видеого тартып чыгарып аткан эркектердин кылган акмакчылык экенин мен дайыма айтып келем. Кашыктар корголгон кыздарды bir жардам берген ордуна шылдың кылгандан анда майнап чыкпай турматтуу бир тууганым. Сен эмне кылып койдуң? Ошол кыргыз кыздарга жумуш таап берип койдуңбу? Же ошолорго күйөө болуп экинчи аял кылып алдыңбы? Же ата-энесине келип айттыңбы? Ошол кызды ошентип ургандан көрө ушул жака келип кыздын атасын, ошонун агасын, ошонун күйөөсүн урсаң, ошентип жылаңачтап чыгарсаң, ошондо сооптуу иш кылган болот элең сен. Анын атасы биякта ажеке болуп, ошол кызынын сойкулук кылып тапкан акчасын ажылыкка барып, бу жерде аш жеп, апасы тойлоп, тиги көлдү кыдырып жүрөт бардыгы. Агалары жүрөт кочкордой болуп бул жакта. Ошол жиберген эркектерди, бул жакта биздин падышабызды баш кылып, бу жердеги биздин министрлерди, ошол жумуш бере тургандардын бардыгын ошентип жылаңачта видеого тартып көрсөтсөң, ошондо сен аларга жакшылык кылган болот элең.